Ассаламу алейкум, ардактуу туугандар. Саат 9 болду. 14 январь. Биринчи заказды алып келдим. 1 саатта келдим. 668 сомго. Заказды сразу эле берген. Так, домой 13 минут. Это азыр получается. Мой райондучу, короче, могу эки районду алып туруп могу район иштесе кандай болот экен да? Бүгүн ошону көрөлүчү. Кандай болот экен, эмне болот экен? Заказдар кандай болот экен деген вопросторду ишке ашырайлы. Так, азыр мен хотя бы могул жерге мындай туруп алайын, эч ким мешет бербей. Кийин мой районду кой туруп, буюрса бисмилла деп бүгүнкү сменаны баштайбыз. 9'dan, ой, Allah, 55 өттү. 31 мүнөттө келдик. Оплата карта 296. Мен бул заказды барып еще 10 мүнөттө күткөм. Платный ожиданиясы менчи. Так, бул жер эме турбайбы? Чач турбайбы көрсө, военный городок дейт. Жүгүргөн бойдон кетти, бияка чейин алып келдим. Так, Сыдыкова художественное имени Академия дейт. Академия художественного имени Токтогул Сыдыкова же ким болуп калат ошондо. Так, завершаем. 11 мүнөттө келиппиз, 228 сомго. Кийинки заказ плюс 70 менен алдым окшойт, по-моему. Так, Малабай Жунусалиевага барат экенбиз. Короче, мен мында районду мында кылып койдум, жигиттер. Мынакей. Монда кылып койдум районду. Могу центрди эме кылбай койдум да, отметка кылбай койдум. Так. Бияқта адамдар ой, машина толтырабы. Бир эле жол экен да. Карачы могу туманды. Так, анан кече эме Горгайда собрание болуптур. Лицензия боюнча суроолорду бериптир, лицензия боюнча түшүндүрүүлөрдү бериптир, лицензия боюнча маалыматтарды бериптир. Анан кийин лицензияны сөз кылыш керек экен дейт. Ансыз болбойт экен. Кээ биркилери выступать этип тур, короче, этап менен кылсаңар болот болчуго депчи. Озгоп отдельно, бияк отдельно, тияк отдельно деп. Этап менен. Анан этапы, короче, болбой калды. Этаптары, короче, болбой калып, ошол эме кылыш керек экен. Кыргызстан типа Россия место, Кыргызстан өзүнүн закондору бар да дегендейчи. Лицензия боюнча тоже проблемалар келип атат деп ойлоп калдым да. Анан бүгүн саат 12:03 чейин Киркомстройдо эме бекер самса берет экен, 1000 самса. Шоу программа арка берки, короче, болот экен. Манас Алакулов деген бар го, ошол алып барып ошол эме кылат экен. Ошого барып самса дагы жеп келбесем бүгүн обедке как раз 12 иштеп 12 жакын калганда ошока жөнөйм, акырындан барып самса жеп көрөйүнчү. Бекер самса берип атканда. Так, Малабай Жунусалиевага келип калдык. 12 мүнөттө 236 сомго. Так, кийинки заказ. Кайра обратно барат экенби? Же мындан барсам болобу экен? Бул болот окшойт. Так, бара турган жерибиз Жомарт Бөкөнбаева барат экенбиз. Бул без коэффициент болду му заказчы бирок. Кандай болот экен эми? Так, 188 сом келдик 20 мүнөттө. Му районду көрүнүп чекесин. Границасы. Так, бул жактан алып туруп бияка эле барат экен. 90 сом заказ окшойт. Кеттик. Свежинан келтир бияка. Свежинан келиптир бул жака. Красавчик. Санатаны только саната кое берет, билесиңерби ошону? Так,
могу 4 мүнөттө келдик, 117 сом оплата карта экен. Булго жакшы чыкты жанага караганда. Без эмечи, без коэффициент. Түшүнбөйсүң дагы да. Так, дальше кылбак экен. Дальше жакшы эле экен, а? Дальше жакшы эле экен. Азыр, короче, могу заказды алып барып туруп, анан эмеге барам ужачы. Бекер самсага. Ошока пайдаланып коюп барайынчы. Жаңы самсаканы ачылат экен жок, Киркон стройго. Эми бекер берип аткандан кийин барып кош керек да. Ошол программалар болот экен, манас алыкулов аппарат экен. Барып ошол жактан тартам. Жаман жиним келет да, ушундай бир жака барам деген кезде карасаң убакыт 11:43 болуп кетти да. Мен бул заказды 11:23 ташташым керек эле. 176 сомго. 20 мүнөттөй эме туруп калдык тете жердечи. Жанагы эме бар го. Дурайын. Пригородный жакчы. Жаман жиним келди да ушугачы. Дурайындар деп. Ушундай кылгандар, блин, нервти прям кашайтат да, нервти кашайтып, нервти кашайтып, настроенияны түшүрүп, өлтүрөт да ушинтипчи. Бул да незилетем. Ёкараны бабай. Настроенияны носкиге түшүрүп койду го бул заказ. Эми бул заказ эмес, эми ошо положениечи, ситуация. Ладно, эмнеси болсо деле настроенияны көтөрөлү, а? Настроение кантип көтөрөбүз десеңер, туугандар. Аябай сонун бир парк бар. Ошол паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Ал парктын условиялары эми кулакка жага турган условия да. Угуп койгула. Так, парк Автосити. Процент 1,5%. Бонус 200 сом. Ошол паркка кошулуп, ошол парктан 20 заказ кылганыңардан кийин плюс 300 сом бонус болот. Ошондо общий 500 сом. Поддержка 24-ке жети. Выплата намба через диспетчер кылсаңар болот. Страховка от Автосити деген өзгөчө бир функциясы бар. Бул функцияны кандай десеңиздер. Мисалы үчүн сиздер ДТПге болуп туш келип калдыңар, эми силердин күнөөңөр мененчи. Кудай сактасын, конечно. Бирок ошондой случайга туш келип калган болсоңор, ошол Автосити менен барып келишим түзгөндөн кийин сиздерге через протокол жанагы гаилер менен келип туруп, ошол сиз күнөөлүү болуп калган болсоңуз, сиздерге сложностька карап 10 000 сомго чейин силерге поддержка кылып берет. Лицензияга жардам берет, документтерде жанагындай договор, распечаткаларга полностью. Анан бул Автоситиде еще жакшы нерсеси бар, розыгрыш. 2 жумада бир розыгрыштар болуп атат. Розыгрыштерди приздери, жакшы приздер, регистратор, там держательдер, жакшы качественный проводтор, эми таксистке керектүү аксессуарлар. Ал аксессуарларды кантип утам деген суроо болсо, ал эме 2 жолу болот. Биринчиси, эң көп заказ кылган жана эң көп линияда болгон. Линияда болгону бул деген жанагындай комфорт плюс бизнес иштегендерде эми постоянно заказ күтүп көп заказ албайт калаларчы, бирок линияда постоянно болот да. Ошолорго дагы жакшы бир мындай өзгөчө ход деп койсом, адашпасам керек. Так, анан ар ай сайын кайрымдуулук көрсөтүп турат, ихсан кылып турат, аны дагы отчет кылып чыгарып турат. Ошол үчүн туугандар, кимде ким ушул паркка кошулуп иштеген болсо, сиздерди жакшы бонустар жана жакшы мындай айтканда плюшкалар күтүп турат. Номерлерди жана кантип кошулат, WhatsApp группаларга кантип кошулат, полностью астына калтырам. Ошол жака кошулуп иштеңиздер. Мен дал ушул парктамын. Анда эмесе мен бекер самсага кеттим. Биздин Элим бар, мынакей Элим бардын ачылышында биздин самсаканабызга ушунча эл келди. Маңайыңыздар кандай? Самса жегенге даярбызбы? Ай, жакшы. Эмесе канакей бир катуураак кол чапыңыздар, биз ачылдык. Самсын алгандарды койгулачы могу жерден, сураныч. Самсын алгандар, мыяктын, мына мен колумду көрсөтүп атам, бошот койгулачы ушу жерде, чиркетчисин. Чиркеткиле самсы алгандар, качкыла, жылгыла. Алып барычы. Жаныңыз. Жылгыла. Самсын алгандар кеткиле. Аха. Так. Короче, элдер аябай көбөйүп кетип, самса түгөндү, болду, тарагыла деп милиция келип уже полный таркатып атат. Анан мыякта жаңы самса бар экен да. Элдин баары ушан келди да.
Короче, маркетинг кылам деп бияка жакшы доход кылып койду да. Могу самсагачы. Буну да как раз өткөн Атакул байкенин эмесинен көрдүм элем. Тез кабарданчы. Ушуну көрөлүчү кандай экен. Сатып эле алып жейли. Короче, жана бекер самса деген походу бир жашпаган дөөлүк кетип жатты давкадачы. Анан бир аз тургандан кийин эме кылды. Токтотуп милициялар келип наклеп кылып таркатып окшойт. Бирок элдер кетелек дагы элечи. Типа 1000 самса тарап бүтүлексиңер депчи. А мен тиякта эменин самса бар экен эле. Эсенбайдын жаңы самсасы деп. Акча эле сатып жеп обед кылып турган кийин жумушка чыгайынча ушунча самса келгенден самса жейин деп көптөн бери желелемебиз да. Азыр ушуну жеп туруп линия ачабыз буюрса. Так, 14 279 сом келдик 20 мүнөттө. Комфорт тариф болчу, платное ожидание болду 3 мүнөт. Линия чыгайлык. Канча убакытта заказ берет экен көрөлүк. Парк жөнүндө айтып кеттим, жигиттер, түшүндүңөрбү? Бардыңыздар эле? 10 000 страховкага в случае эгерде силер бирөөнү сүзүп алган болсоңор, ГАИнин негизинде протокол түзүп берет, ошонун негизинде от сложностька карап туруп 5 000ден 10 000ге чейин акча бөлүп берет парк. Поддержка катары. Бонустар бар. 200 сом сразу при подключении. Анан 300 сом эмеге 20 заказ кылган ошол паркта. Так. Бозболтоктон Шевченкого барат экенбиз. Кеттик. Тоже без коэффициент экен бул, бонустар бар, жана розыгрыштар болот. Розыгрыштар 2 жумада бир болот. Кимде ким эң көп заказ кылган, жана кимде ким эң көп саат линияда болгон. Плюс жанагындай эмелер болуп турат, ихсандар болуп турат, кайрымдуулуктар. Плюс поддержка, выплата моментально, аркы берки дегендер. Аркы берки дегендер. Так, что там, біз кеттик заказга кеттик эми. Буюрса. Короче, могу заказга келдим да. Келип эми күтүп турам да, күтүп турсам. Могу кошунасы чыгып туруп, короче, мыякта турба, бияка турул деп туруп, жарым үйүн көрсөтүп коет да, биякачы. Бияка эмне турасың деп. Пассажирге эми оплата наличный экен, эми албайт албайтын көрөлүчү. Бул жакта тетигинде таштар коюп көрүнөрбү? Анан келип эми бош жерин токтойсуң да, чыгып алып туруп бияка эмнеге токтодуң, кимге келдиң деп. Башкача го булар. Бир кызык эле болот да что-то. Могу окшойт, походу чыгып келатат, могу киши окшойт. Мен пассажирим. Так. 30 мүнөттө 289 сом Шевченко 27 келип калдык. Ушундай жерде экенбиз. Чо там дальше көрөбүз, эмне болот, кандай болот экен. Саат почти что 3 болуп калды буюрса. Так, саат 6 болуп калды. Мен берки домой кете турган паркка кошулуп домой койгонмун. Пока что домой койгон биринчи заказ болду. Там 45 мүнөттө барасың дейт. Экономду жандыргам. Так, мынакей 110 менен берип атат. Жана да 110 менен берген ушул заказ. Бирок 260 карай келдим да. Получается, экономдук ошондо посадкасы, то есть без коэффициента болгондо 140 сом, 150 сом заказ келди да, 20 мүнөттүк жолго, грубо говоря. Азыр эми 110 менен берди тоже. Бирок каяка барышын билбей атам, но жакын эле заказ окшойт походу. Одним словом, короче, бүгүнкү сменада элечи кыйраткан жокмун да, мындай жакшы результат көрсөткөн эле жокмун да. Себеп дегенде жанагы самсага барам деп 2 саат жок болдум да. Йо, каран бабай. 2 саат жок болуп, анан кийин получается жанагы ой, вороттон канча ачат экен эми. Ворот ачык экен, кире бер дейт жанагылар. Кирдим, мына эми ворота жабык эми. Биягында болот эми. Ушундайда жөн ворота ачык экен, кире бер дейт, Кара, ворота жабык, эмне кылам эми? Васёктор. Так, ладно, азыр эми бияктан чыгайын эми. Короче, ошол. Бүгүнкү эме результат жакшы болбоду, но эми баздакас үйгө барганча дагы болуп турем. Ладно, күтөрөлүчү. Так, 18:41 болду.
Мен бияка алып келдим буну 344 сомго. Үйгө 20 мүнөт калыптыр. В принципе ушундай болуп аяктайт го дейм смена, скорее всего. Ошондо где-то 3200 иштептирмин да бүгүнкү күнгөчү. Эртең мен саат 8-де чыккам линияга. Сразу эле заказ алганмын, ошо менен келгем эмеге. Бишкекечи, Токтоналиевага келгем. Ал жактан сразу улантып, анан кийин 2 саатка жакка барып самса жейм деп баргам, самсаны бекер жеп акчага сатып алып жедим. Так, анан кийин кайта чыктым. Анан кийин бир жарым саатка жетпеген убакытта перерыв кылдым жана 5тен өткөндө. И үйгө кайттым да. Ошондо получается, грубо говоря, 10 сааттан 2 саатты минус кылабыз, 8 саатта 3000 сом. 350-370 сомдон примерно айланып калат экен. Километраж болсо 130, так, 140 км жүрүпмүн. Азыр үйгө чейин жеттим. 150 км болот экен да примерно. 150 км, короче, 3200 сомдо иштептирмин бүгүнкү күн эсебине. 2 саатты кошкондо дагы 1000 сом иштеп 4500 иштемек экем да, получается. Ладно, буюрса эртең ошентип иштейбиз. Жанагындай эле энемен чыгып калбаса элечи. Бекер самса деп барган эми бекер болбой калып. В принципе, ушул. Ийгилик барыңыздарга.